Resmi маалыматтарга ылайык 39 кишинин өмүрүн алган, жүздөй жаранга түрдүү деңгээлде жаракат алып келген Дача суудагы авиакырсык орун алган күндөн бери 2 жыл убакыт өттү. Ошол күндөн тартып андагы жүк ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевке, кээ бир убактарда жубайы Раиса Атамбаевага тиешелүү деген маалыматтар байма-бай айтылып келди. Натыйжада кыргыз коомчулугу ушул күндөрдө да жүктүн чыныгы ээси ким экенин биле алган жок. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга жана анын аялына тиештүү. Кайрылуу мемлекеттешин ушул. Ошо бир депутатыбыз ачык айтканда Текебаев ушакты таратып. Алмазбек Атамбаев бул маалыматтар жөн гана ушак экенин билдирип келет. Ошол кездери Түркия тарап менен экс-президенттин мамилесиндеги шартты да эске алуу керектиги белгиленген. Эми албетте бул ушак болгондо да эң жаман ушактардын бири, анткени ошол учакта Атамбаевдин үй бүлөсүнүн 1 грамм жүгү бар болсо, ошо азырга чейин чыкмакты. Биринчиден учактын өзү түрктүкү болчу. Түрк НАТОнун мүчөсү, ал кезекте түрктөр мага таарынып аткан кези. Кылмыш ишинин алкагында тергеп, ошону өзүнчө бир жыйынтык чыгарышат. Бирок биз иликтөө аяктай элек, себеби дегенде кылмыш иши жабыла элек. Ал кездери кырсыктын бейтарап иликтенип, жүктүн чыныгы ээсин табууга Алмазбек Атамбаев тоскоолдук кылып турган болсо, акыркы 1 жылдан бери кандай себептен бул маселе жыйынтыгын таппай жатканы да коомчулукка түшүнүксүз болуп турат. Эмне үчүн ошол эмдигишеңде ачылбайт? Бул ачылбай калышына, ушул ойдан жаап койгонуна ким кызыктар? Кеп ошондо болот атта. Эгерде кызыктар болбосо, бирөө чоң кызматты иштеген, ак үйдү иштегендердин баары эмес, а жерде именно кол менен эсептеп чыккан чоң кызматтагы бирөөлөрдүн заинтересованности болгон үчүн ачылбай атат да. Эгерде болгондо ачылмак. Экс-президенттин тушундагы күч түзүмдөрүнүн жетекчилери эбак алмашканы белгилүү. Эми Дача суудагы кырсык боюнча бейтарап иликтөөлөр жүргүзүлүп, жүктүн ээсине байланыштуу божомолдорго акыркы чекитти коюу жагы мезгил талабы. Аныктап бүткөндөн кийин Атамбаевдики болбой калса, анда эмне болот? Вот вопрос. Же азыркы бийлик ошондон коркуп атабы? Чындабаныкы болбой калса деп. Но баары бир же ак, же көк, же кара деп, же ак деп ошону айтып коюш. Бул азыркы бийликтин бирден бир милдети, обязанности айтыш керек ошону. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 16 январында эртең менен 7:30 чамасында туркиялык компанияга таандык. Boeing 747 үлгүсүндөгү жүк учагы Бишкектин түндүк тарабындагы Манас аба бекетинин жанына кулаган. Кырсык аба майданынын жанындагы Дача суу айылынын 35 тургунунун жана учактагы 4 учкучтун өмүрүн алган. Буга байланыштуу 17 январ Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.